Люстрация бул жакпагандарды куугун туктоо, кысымга алуу же өч алуу эмес, тазалануу менен жаңыланабыз. 5 жыл ичинде укук коргоо органдарынын курамын 50%га жаңыртышыбыз абзел. Мамлекеттик тейлөөлөрдү ишкерлердин жана катардагы жарандардын кызыкчылыгында оптималдаштыруу. Бул шарттар салык кодексинде жана башка укуктук ченемдик актыларда бекитилүүгө тийиш. Мамлекеттик тейлөөлөрдө санариптештирүүнү толук камсыздоо. Ишкерлер жана жарандар атка минерлердин эшигин каккылабай, онлайн түрүндө байланышуусу коррупцияны жоёт. Министрлик жана мекемелердеги уруксат берүү принцибинин ордуна алдын ала билдирүү принцибин кеңейтебиз. Келечекке кызмат бүгүнтөн башталат.